кээ бирлери биздин ушул практиканттардын дагы колунан ө тамгалары менен жазылган сөздөрдү үйрөнгөн дагы учурлары кезиксе керек. Азыр кимден ким эстеп турса, мына ушул ыр сиздерге да арналды. Биздин практикант агай деген ырыбыз казак тилинде ырды алып жүргөн кези. Сиздерге мен азыр кийинки конок менен тааныштыргым келип турат. Колдонмо математика жана информатика факультетинин 4-курсунун студенти Эламан уулу Жамболот. Кыргыз шрифттерин Windows жана компьютердик системада ошол орнотуунун жолун таап чыккан экен. Жана кеңири сүйлөшөбүз. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздарбы. Кош келдиңиз программабызга. Мына азыр эле биз агайыбыз менен эмне себептен кыргыздын ушул 3 эле тамгасын кеңири түрдө колдонбой жатабыз деген суроого жооп алдык. Демек биз кенебестик менен мамиле кылабыз. Жарай берет, мүмкүн, же болбосо уйсатылат, 5 бөлмөлүү деп жаза берсе болот дегендей ушундай ойдо экенибизди айтып өттү. Жана биздин жетекчилерибиз дагы ушундай талап койсо баарыбыз жазып калат элек деген да пикирин айтты. Сиз 4-курстун студенти учурда ушул жана кыргыз тилинде оңой болуш үчүн биздин мекендештерге ыңгайлуу шарт түзүп берген экенсиз. Эми ошол нерсени кайсыл жактан көчүрүп алса болот дегеле баштап айтып бериңизчи. Негизи бул ишти мен 2015-жылы баштагам. Ыктыяр катарында эле өзүм үчүн. Ыктыярчы катарында эле өзүм хобби катарында иштеп келем. Негизги максатым бул жанакы азыркы учурдагы мисалы жарыяларда, же болбосо жанакы рекламный баннерлерде, же болбосо чакыруу баракчаларда, чакыруу баракча, сертификат, грамоталарда бүт жерде жанакы аттар жазылганда, жанакы ың табыштар, тамгалар, символдор жок болгондугунун себебинен жанагындай төлөгөн деген атты тологон деп жазышат. Үмүт деген атты умут деп жазышат да. Же сиз айткандай үй сатылаттын ордуна уй сатылат деп мындай. Уй 5 бөлмөлүү уйлар сатылат деп. Сүйлөмдүн маанисин 360 градуска мындай айтканда буруп салат да. Ошол себептүү мен жанакындай атайын программалар бар. Ошо сатылат дагы бекерде таратылат. Ошолор аркылуу дизайн плюс жанакындай программалоону кошуп туруп, ошо бар шрифттерге кыргыз жана ың тамгаларын кошуп кыргызча шрифттерди кылам. Азыркы учурда ошо Кыргызстандын көптөгөн жана типографияларында, рекламдык агентстволорунда жана басмаканаларда ошо колдонушат. Көбүнчө жанакындай китеп чыгарганда, же болбосо журналдарды басып чыгарганда ошо шрифттерди колдонушат. Сизден сурап алып кетеби, же болбосо сатып алалы дейби? Булар өзү бекер таратылган шрифттер. Мен алардын үстүнө эле ың тамгаларын кошуп коем, анан мындан нарда бекер таратыла берет. Азыркы күндө буну Facebook тармагындагы кыргыз шрифттери баракчасынан көчүрүп алса болот. Ал жакта жаңы кошулган шрифттер дайыма жарыяланып турат, жана ал шрифттерди жүктөп алуу үчүн жанында шилтеме жана кыскача баяндама шрифт тууралуу тиркелген. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерде суроо болсо, ың тамгаларын мен да колдонгум келет, бирок кайсыл жактан көчүрүп алыш керек экенин билбей турам деген ушул жерде пикирде болсоңуз, анда 670479 номерине байланышка келиңиз. Биздин студияда конокто Эламан уулу Жамболот сиздерге өзүнүн ушул ың тамгаларын кантип жана кайсыл жактан көчүрүп алууга мүмкүн экенин кеңири түрдө айтып берет. Бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, ошо дизайнер болуп дагы иштейм дедиңиз, басмаканалардагы менен иштешет дедиңиз. Сиз аларга берип эле коесузбу жөн эле? Ооба, бир чети бул башында бул проблемага, бул маселеге өзүм туш болгом. Өзүм дизайнер катары иштегенде көптөгөн жанакындай шрифттерде тамгалар жок болот дагы. Бүгүнкү күндө ошол себептүү дагы жанакы сертификаттарды жана тологон, умут деп жазып атышпайбы, себеби шрифттер жок кыргызчачы. Ошого өзүм кошом дагы жана башкаларга бекер таратырым. Ага себеби буну башында өзүм үчүн кылгам да. Сиз азыр эле айттыңыз, мен ошол көйгөйгө мен туш болгом дедиңиз. Эмне болгон көйгөй, эмне болду эле? Мисалы биз мейли майда чүйдө организациялар болсо бир жөн дейли, биз министерстволордон жанакындай ыраазычылык кат алганда, окуучулардын, ошо катышуучулардын аттары дагы жанакындай тологон же умут деп жазылып калыптыр да. Мейли бул өтө деле чоң маселе эмес, бирок мындай көзгө жаман көрүнө, жүрөктү бир аз нааразы кылат да адамдычы, эгер сенин атыңды туура эмес жазып атышса. Ошого сиздикинчи Жамболот деп кааласа каалабаса деле туура жазат экен да. Өзүмдүн атымда проблема деле жок, просто жана башкалардын жанакы тамгалары камтылган аттарды жазганда кыйынчылык туудурат да. Көбүнчө жана баннерлерди, жарыяларды жазганда дагы жанакындай ошо о менен жазышат, себеби аларда шрифт жок болуп калат. Бул жана агай айтып кетпедиби, биринчиден бул биздин мындай
кенебестигибиз депчи. Экинчиден бул биздин жалкоолугубуз. Анан үчүнчүдөн бул ошол ишти кылып жаткан адамдардын өзүнүн кандай айтсам мындай билимдүүлүгүнөнбү же кандай айтсам навыки деп коет го. Эгер адам ошо өз кесибин жакшы билсе, анда ал жанакындай каталарды кетирбейт болчу. Зерикпестен оңдоп чыкмак да. Сиз демек IT тармагында дагы мыкты экенсиз да? Мыкты деп айта албайм, мындай жазай аласыз. Баштапкы, ооба. Себеби бул жакта IT дагы жана дизайнда камтылат да бул иштечи. Ошол себептен экөөнү айкалыштырганга туура келет. Азыр айтайын дегеним бул азыркы ошо биз кылып жаткан шрифттер негизи ошо жазуу IT тармагында шрифттерди, жазууларды жазууда ал жакта коддор колдонулат. Негизгилери болуп биз ошо UTF-8 дегенди колдонобуз, Unicode дегенди колдонобуз жана Macintosh деген коддорду колдонобуз дагы. Ошол себептүү биз кылып жаткан азырдагы түзүп жаткан шрифттер бир гана Windows'та эмес, Linux жана ошондой эле macOS системаларында да колдонот. Башкача айтканда азыр бүт компьютер болобу, техника болобу ошолорду колдонсо болот. Кеңири. Сизден башка дагы канча IT тармагындагылар ошол кыргыздын ың тамгаларын жазып чыгарышты? Өзүм 2015-жылы баштагам, ошолдон бери өзүм эле иштеп келем. Жумасына 1-2 шрифттерди кылып турам. Ал эми мага чейин бул ишти бир байке кылган, бирок азыр эмнегедир улантпай койду да. Азыр ошонун шрифттерин бирок өтө аз санда да. Буга чейин түзүп келген, бирок азыр уже токтотуп коюшкан. Түшүнүктүү. Азыр бизде линияда көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Атыңыз ким? Атым Мадинай. Адинай, келиңиз. Сиздин кандай суроолоруңуз бар? Бүгүнкү теманы сиз көрүп угуп жатасыз да? Бүгүнкү тема абдан актуалдуу деп айтсак болот. Себеп дегенде мен ушул мындайча айтканда ушул тамгалар менен кантип орнотуу менен жабыркап келем да. Жалпы эле негизи жанагы азыркы учурда диплом жазып, болот атпайбы? Кыргыз тилдүү макалаларды же болбосо эмелерди оңдоолорду мисалы үн орното албай кыйналам да. Ошол үчүн компьютерге кандай кылып орнотсо болот? Жалпы эле ошол телефонго дагы орнотуу мүмкүнбү? Ошол боюнча сурайын дедим эле да. Чоң рахмат. Сиз кандай жооп бере аласыз? Азыркы күндө бардык жакта мүмкүнчүлүк бар. Компьютер десек компьютерде, телефон десек телефонго дагы биз жанакы кыргыздын кошумча символдорун кошуп алсак болот. Бул мен айтып кеткендей эле, биринчиден эгер биз жалкоо болбосок, изденсек, ал программалар бар. Мисалы, компьютерден либо кайсы компьютер болбосун, ал компьютердин өзүндө кыргыз тилдери бар. Аны бир гана кошуп коюш керек. Кантип? Play Market'ten көчүрүп алабызбы, же болбосо iOS системасында? Жок, эгер компьютерге тиешелүү болсо, анда буну компьютердин настройкасы бар. Ошо языки деген жери бар. Тилдер жана региондор деген настройкасы бар. Ошол жактан эле кириллица деп туруп эле, кириллицаны галочка басып, окей, применить кылып туруп эле кошуп койсок болот. Ал эми Play Market менен iOS системаларында болсо, биз кадимки эле ошо Play Market'те бар, кыргыз шрифттери деген издесек деле чыгат. Айтып кеткендей эле, буга биздин жалкоолугубуз эле тоскоол болуп жатат. Программалар уже даяр. Баары эле даяр. Эгер биз издесек табабыз. Демек, бул iOS-то да барбы? Ооба. iOS-то ал жактан эмне кылып алса болот? Ал жактан деле ошо кыргыз шрифттери же болбосо кыргызская клавиатура десе, программалар чыгат. Бир эмес, бир нече чыгат. Ал бекерби же сатып алабы? Бекер таратылат. Play Market'тен сиз ошол жактан да алсаңыз болот экен. Бул шрифттерин көчүрүп аласыз. Ал эми компьютерден бул эми оңой эле. Орусча, англисче биз кантип тамгаларды орнотуп атабыз, ошондой эле кыргыз тилин тандап алса болот, туурабы? Ооба. Биздин ошо Facebook социалдык тармагыбызда баракчабыз бар, атайын кыргыз шрифттери деген. Аталышы ың беле? Кыргыз шрифттери ың деген ошо баракчабыз бар. Ошол жерде кошумча суроолорду берсеңиздер болот кыргыз шрифттерине, кыргыз символдоруна байланыштуучу. Мисалы, азыркы берилип кеткен суроо кантип жазабыз дейт кыргыз тилинде. Ошол тууралуу кыскача биздин видео ролигибиз бар. Кантип кыргыз шрифтин кантип компьютерге орнотуш керек жана аны кантип колдонуш керек. Ушул суроолорго жана башка суроолорго биздин видео роликтерден кеңири маалымат алса болот. Жакшы, азыр көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Нуржан эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Келиңиз. Жийде, сизби? Мен да, келиңиз. Саламатсызбы, Жийде? Кандайсыз? Келиңиз. Эң жакшы маселени козголуп атасыздар.
Жакшы. Бул жердечи биз кыргыз мамлекети өзүнчө өз алдынча мамлекет болдук деп мактанып атабыз, көзөндү көтөрүп атабыз. Бирок эмне үчүн кыргыз ширип, анан орус ширип деп? Ошо именно биздин кыргыз мамлекетинде жашаган орус ширипте дагы ың, үй деген болуш керек. Мисалы, жогорку кеңеш деп муну депутаттардан баштап, жетекчилерден баштап жогорку кеңеш деп атат. А эмне үчүн жогорку кеңеш деп орустун каттарында да орусча жазылган тексттерде жогорку кеңеш болуш керек. Айыл өкмөтү болуш керек. Өкмөт деген өкмөт болуш керек, кыргыз өкмөтү. Анан кумторду кумтор деп депутаттардан баштап биздин жетекчилердин баары кумтор деп бузуп айтып атат. Ошонун баары орус ширипте болуш керек. Эмне үчүн биз бөлүнүшүбүз керек? Өзүбүздүн мамлекетте туруп, анан кыргыз ширип, анан орус ширип. Именно ошо орустун ширипинде болуш керек. Эч кандай бөлүнбөй, ошол кыргызча ширип эмес, ошо орустун ширипинде да ың, үй каалайбы? Ошо биздин топкабызды, биздин атыбызды ошо орус жолдоштор, орусча сүйлөгөн жолдоштор дагы ошо биздин тилибизде таптаза сүйлөш керек. Эмне жогорку? Жакшы, а сиз өзүңүз колдоносузбу? Айыл өкмөтү эмне кумтор? Азыр бүт кыргыздын баары кумтор деп алдык. А кумтор эмес, кумтор. Рахмат. Туура айтасыз. Бирок менин суроомо жооп бербей койдуңуз. Менин көрүүчүм өзү колдонот болду экен. Эгерде сиз телефонуңузга көчүрө элек болсоңуз, анда Play Market'ten көчүрүп алыңыз. Жана компьютерде көп иштеген инсан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө кыргыз тилинде көчүрүп алсаңыз, өзүңүзгө эле мына ушундай жакшы болот. Биздин көрүүчүлөрүбүздөн эмне себептен кумтор деп жазат, кумтөр деп жазбайт дегендей ушундай аларды капа кылбайбыз деген ойдобуз. Туурабы? Эң башкысы келиңиз ар бирибиз өзүбүз ошону жаза баштасак, негизи бизде Кыргызстанда мындай го, бир нерсе жакшы популярдуу болуп кетсе, калгандардын баардыгы мына ошол нерсе менен колдонуп кетебиз, Демек, биз бул жерде Жанболот кыргыз шрифттерин эгерде көчүрүүнү билбей жаткан болсо, сизге Facebook'ка кайрылса болот, сиз дароо эле жооп бересиз, туурабы? Жеке баракчама же болбосо жанакы биздин баракчабызга кыргыз шрифттери деген баракчага кайрылсаңыздар болот, баардык суроолорду ала аласыздар. Именно ошол кыргыз шрифттерине байланыштуу суроолорго жооп бере алабыз. Жанболот IT кызматында иштегендиктенби, айтор биз жазганда дароо 15 мүнөттүн ичинде мен сизди угуп жатам деп жооп берди. Азаматсыз, мени кубандырды. Мына ушундай ийгиликтерди жарата бериңиз. Бул мен азыр сүйлөйм дейт. Келиңиз. Эгер биз азыр бул маселеге жана айтып кетпедикпи, биринчиси бул биздин кенебестигибиз депчи. Эгер биз мындан ары дагы кыргыз сөздөрүн жанагынтип кумтөр же болбосо өкмөт, айыл өкмөт деп жазып келе бере турган болсок, кеңеш деппи? Ооба, жогорку кеңеш деп жазып келе бере турган болсок, бул деген келечекте өтө чоң бир маселеге алып келиши мүмкүн, өтө чоң бир Кыргызстан үчүн проблема алып келиши мүмкүн. Себеби биз мисалы биздин чоң ата, чоң энелерибиз орустун утюг деген сөзүн үйгө алмаштырып утюг деп, же болбосо самовар дегенин айта албай самовар деп келишсе, биз жакында кыргыздын сөздөрүн кайра ууну менен колдонуп жатып, көйнөктүн ордуна койнок деген сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Келечектечи бизге азыр бул байкалбайт. Ушинтип бара-бара болуп жатат. Жаңы муундар. Ооба, жаңы муундар техниканы өнүгүп жатат, күн сайын өнүгүп жатат. Анын артында биздин жаш муундагы мисалы полностью техника менен чоңоюп жатышат. Келечекте балким алар кыргыз тилиндеги тамгаларын балким унутуп калабы, эгер биз бул темп менен кете бере турган болсокчу. Ошол себептүү биз бул маселени азыркы мындай жаш кезинде чечип алсак аябай жакшы болмок да. Жакшы. Сизге болсо анда мен ийгилик каалайм. Мына ушул жерде 4-курста студент болсоңуз дагы, жалпы коомго ушундай пайда келтирүүнү каалап, пайдасыз иштер менен алек болбой, пайдалуу иштер менен алек болуп жатканыңыз бир гана мен эмес, жалпы көрүп жаткан көрүүчүлөрдү дагы кубандырып жаткан учуру болушу керек. Анда эмесе Эламан менен байланышам дегендер болсо, Facebook баракчасында кыргыз шрифттери деген ушул жерде баракчага кайрылыңыз, же болбосо Эламан уулу Жанболот деп эле таап алсаңыз, анан жазсаңыз дароо эле жооп берет экен. Бир күн кечке күтпөйсүз. Билбей жатсаңыз толугу менен сурап алыңыздар. Мен болсо сиз менен коштошом. Рахмат сизге. Программаны уланталы жана ушул жерде бүгүн тамгалар тууралуу, негизи эле билим тууралуу сүйлөшүп жаткандыктан дагы бир видеону көрсөткүм келип турат.
Кыргыз тилиндеги ө ың тамгалары дедик. Орус тилинде алфавит бар, ал эми англис тилинде өзүнүн тамгалары бар дегендей. Жана мына ушул жерде мисалы жаңсоо менен сүйлөгөн инсандардын дагы тили бар эмеспи? Мына ушул жаңсоо менен сүйлөгөн инсандарга күтүлбөгөн жерден жакшы сюрприз же болбосо маанайын көтөрүүчү бир иш-чараны уюштурган Америкада компания бар экен. Жана мына ушул жанагы сүйлөй албаган, кулагы укпаган инсанды эмне кылып таң калтырганын сиз менен чогуу көрөлү. Көчөдөгү инсандардын бардыгы ошол жаңсоо менен сүйлөгөндө ал кандай кабыл алды? Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Никогда не сдавайся, забудь о ничем. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого. Баары биздин колубузда. Мына ушул жерде биздин видеодо дагы ушул нерсени баяндап берип өттүм. А мен болсо программаны алдын көздөп улантам дагы сиздерде 670479 номерине байланышка келиңиздер дейм. Себеп дегенде азыр мен сизге ушул бетке кам көрүүчү купероза жана же болбосо тактарды кетирген жана ушундай косметологияда беттерди тазалаган жөн эле косметолог эмес, врач-косметолог, доктор көрүүчүлөр анын айыгуу жолунда сизге айтып бере турган Жанар аттуу ушул адиске бул жерде 10% арзандатылуучу сертификатты ойнотобуз. Ушул жерде биздин сурообузга туура жоопту берип туруп, анан кийин утуп алсаңыз болот. 670479 номерине байланышка келиңиздер дагы. Биздин карамагыбызда аз гана убакыт калды, ошол убакыттын ичинде байланышка келиңиз. Азыр бизде коңгуроо бар экен, линияда саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Атыркүл, саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыз өзүңүз? Жакшы. Мана жакшыбы? Ооба. Бүгүн ың тамгаларын биз жалкоолугубуздан колдонбой жатабыз деген тыянакка келдик дагы, бирок андан ары жалаң эле ошол тамгалар эмес, математиканын дагы биздин мекендештер кандай экенин деңгээлин билүү үчүн азыр математика боюнча сабактарды бул жерде эсептерди берели. Сиз ошого жооп бересиз, макулбу? Ооба. Анан кийин жыйынтыгында мына ушул бетти тазалоочу, кам көрүүчү косметологка биз сертификатты сизге беребиз. Жай мезгилинде актуалдуу болот да, туурабы? Ооба. Кеттик анда. Кайсынысын тандайсыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Биринчисин эле тандайынчы. Биринчисин эле тандай бериңизчи азыр. Биринчиси. Эсептейли. 75'ti
Бөлөбүз 15ке, андан 15'te алабыз дагы, аны бөлүп салабыз 5ке. 75'te 15'e bölüyoruz birinci. Siz bilişiniz gerek, аны kantip bölöt? Birinci alabı je bölöbü? Birinci 75'te birinci bölüt baba. Kança olot? 75'te 15'ke? 5 baba 5. Жоğu kança? 5. Жоğu 5. Emne menen eseptediniz? Çınыңızda aytыңızçı. Yok ne akıl menüne esepledim. Kantip? 75 15 koygundu çıkat da 5. Жоğuçu, toluk жоğu? Anan 5'ten 3 alam, tiyakta 3 çıkat. Oşanda 2 çoğu. Жоğu 2 mi? 2. Ay, rahmat baylanışqa kelgeniniz üçün. Rahmat baylanışqa kelgeniniz üçün dagы bir жолу bizge келиңиz dagы siz varianttарды bizge ayttыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, 670479 номерине байланышка келиңиздер. Муну алып салалы. Жок, албай эле коелучу, ушул жерде тура берсин, сиз башкаларын ачыңыз, макулбу? Мындай кооз болуп көрүнүп турсун да, калгандары эсептеп турат. 670479 номерине келиңиз, ушул жерде сертификатты мен сизге ыйгарам. Бетти тазалоочу, кам көрүүчү, врач-косметологко сертификат бир гана сизге. Көрүүчүбүз бар экен, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздык. Келиңиz, атыңыз ким дедиңиз? Нурбек. Нурбек. Анда тандайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. 3'te tandayınçı. 3'e? Азыр 1, 2, 3. Ушунсунбу? Ооба. Aha. Азыр 3. Мектептен сиз бир гана эсептерди эмес, X, Y кошулган, мына ушундай эсептерди дагы эсептеп көрдүңүз беле, теңдемелерди? Эсептеп жүрчүгө азыр элем кандай? Мындай. X алуу 12 барабар 78. Демек, бул жерде кайсы бир тамгадан 12-ни алса барабар 78 болмок экен. Ал үчүн биз аны теңдемени чыгарабыз. X барабар 78 кошу 12. Ошондо нол жердеги жообу чыгат. X барабар канча болот нону кошсо? Алло, Нурбек. 90. 90. Туура, жакшы. Бирок сиз азыр сүйүнбөй туруңуз. Мага азыр да кийинкисин ачасыз дагы, ошол экинчи эсепти чыгарып бергенден кийин мен сизге сертификатты берем. Алло. Угатам. Келиңиз, сиз кайсынысын тандайсыз? 1, 2, 3, 4. Экинчисин дагы ачыңыз. Бул туура 90 деген. Так. 4'tü tandап. 1, 2, 3, 4. Ушул Азыр биз сиз менен чогуу тамыр алдындагы 81 канча болот экенин сизден сурайбыз. Мектептен ушуну чыгарып көрдүңүз беле? Тамыр алдында 81 канча болот? Эсимде жок. Макул, азыр мен мындай суроо берейин. 9 жерде 9'un канча болот? 9'da. 9 болот го дейм ал жерде. Жок, мен сизге азыр эле 9 жерде 9'un канча болот десем, 9'ду отпайсызбы? 9 болобу? Көрүүчү. Сиз биринчини туура жооп бердиңиз, экинчиси 91. Ама так калган отурла. Жок, мына 9 жерде 9'un канча болот? 81. 81. Демек, тамыр алдындагы 81 канча болот? 81. Тамыр алдындагы 81 болобу? Жок, 9 болот, 9 болот. Мына эми туура болду. Макул, мен сизди куттуктаймын. Чын жүрөгүмөн мен сизге ушул жерде жардам бердим. 90 жана 9 деген ушул жердеги жоопту айттыңыз. Азыр болсо мен сизге ушул жердеги сертификатты ыйгарам. Бул врач, косметолог, доктор бир четте ушул бетиңизге да кам көрүүнүн жолдорун кеңири түрдө айтып берет, тазалап берет. Жанар аттуу инсан, мына ошону келип алып кетсеңиз болот. Арзандатылуу 20%дык ушул жердеги сертификатты эртең келип алып кетүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Бульвар 122 дарегине келиңиздер көрүүчүлөр. Жана биз сиздерге ушул жердеги
жоопторду айткандан соң азыр бизде канча дагы убактыбыз бар экен, менин кесиптештериме кайрылгым келип турат, азыр убакыт жок дейт. Биз эртең сиздер менен ушул Бумеранг программасынын алкагында көрүшөлү. Эртең кечинде 19:30-тан 20:30-ка чейин бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Жана эртең дагы өзгөчө тема болот, көрүүчүлөр. Актуалдуу тема, анын баарына сиздер дагы катышууга мүмкүндүгүңүздөр бар. Менин аты жөнүм болсо Жиде Зоотбекова. Биздин бүгүнкү көрүүчүбүз Нурбек жеңүүчү болду. Куттуктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.